السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Аламдар жоқтан бар қылған, құдірет күшті, ұлы жана сұлу болған биздин жаратуучубуз Аллах Таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр айтайлы. Анын сүйкүмдүү кулу Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар айтайлы. Буюрса бүгүн туугандар, адашуу саждасы боюнча акыркы сабагыбыз. Кечээки сабактарда биз негизги кайда эрежелери жана важипке тиешелүү жана фарзга тиешелүү болгон кээ бир маселелерди айттык. Эми бүгүн ошол мисалдарды кайрадан улайбыз туугандар. Рүкүндү кайталоо. Биз айтканбыз, намазда бир фарз амалды кайра эки жолу кайталап койсо, же болбосо важип амалды кайра эки жолу кайталап койсо, эмне адашуу саждасыны кылып берет деп айтканбыз. Аларды биз кече важиптерге тиешелүү болгон нерселерди айтып кеттик. Эми бүгүн эмне рүкүн, фарзды, намаздын ичиндеги фарз амалдар бар. Ошол амалдарды эгерде кайталап койсоңуз, эмне болот? Адашуу саждасы милдет болот. Караңыздар, эгерде кимдир бирөө бир рекетте эки жолу рүкү кылса, рүкүнү эки жолу кайталап койсо, же 3 жолу сажда кылса, эки жолу сажда да, ошону 3 жолу сажда кылса, анда ага адашуу саждасы милдет болот. Адашуу саждасы милдет болуп калат. Эгерде рүкүнү эки жолу рүкүнү кайталап койсоңуз, же сажданы 3 жолу, же 4 жолу кылып таштасаңыз, же рүкүнү 3-4 жолу кылып таштасаңыз, адашуу саждасы милдет болот. Сөзсүз түрдө намаздын аягында адашуу сажда кылып бересиз. Кийинки мисал. Эгер имам адашса, бардык жамаатка адашуу саждасы милдет болот. Имам эгер жогору жакта айткан важиптердин бирөөсүндө кемчилик кетирсе, же фарздарды кайталап кое турган болсо, анда бул имамга милдет болуп калат адашуу саждасын кылып бериш. Эми имамга милдет болгон нерсе анын артында турган жамаат дагы имамды ээрчигендиктен аларга дагы милдет болот. Себеби жамаат менен кошо окуп жаткан адам муктади, то есть имамга уйган адам, имамга ээрчигендиктен анын артынан милдеттенет. То есть имам ошол сажданы кылат, артында турган жамаат дагы ошол адашуу саждасын кылат. Эми масбук. Масбук деген ким десе, намазга кечигип келген адам. Бул эркектерде көп болот. Бир рекетке кечигип каласың, эки рекетке кечигип келесиң жана башка. Ошол масбук болсо имам менен кошо сажда кылат. Масбук мисалга мен имам 3-чү рекетте адашты. Мен имамга келип 4-чү рекетте кошулдум. Мен 3 рекет окуп берем да, Эми имам менин 4-чү рекеттин адашкан жок, 3-чү рекетте адашып кетти. Анан 4-чү рекеттин аягында адашуу саждасыны кылды. Мен адашканым жок. Мен бул адашкан учурда ал жака келбей калдым деп айтабы? Жок, антип айтпайт. Эмне кылат? Бул эмне? Имамдын артынан намазыны улантырып окуп кете берет туугандар, Имамдын артынан улантырып кете берет. Кантип улантырып кете берет туугандар? Ал ошого дагы адашуу саждасы милдет болот. То есть имамды ээрчийт. Ал эми муктадинин адашуусунда имамга да жамаатка да сажда фарз болбойт. Мисалы, имамдын артында турат элек, имам турат, анан артында жамаат турат, могу жамааттын арасынан 1-2 адам адашып кетти. Эми монол адашкан себептен имам дагы адашуу саждасын кылып бериш керек? Жок, кылбайт. Өзү дагы кылып берет, жок, кылбайт. Неге дегенде, адашпай жакшы туруш керек биринчиден. Экинчиден кылып койсоң, сен имам болбогондуктан кийин, жамаатты башкарып жаткан адам болбогондуктан кийин, анан экинчи дагы башка нерсе эмне? Имам сенин адашкандыгыңды билбейт дагы калат да кээ бир учурда, туурабы? Эми ошол себептен имамга да милдет болбойт, жамаатка да эч кимге милдет болбойт. Өзүңө да милдет болот. Болгону сен күнөөкөр болосуң. Эгер атайлап кылган болсоң, эгер кокустан кылган болсоң, кемчилик болот, бирок аны адашуу саждасын кылбайт эч ким. Анткени эгер ал өз алдынча сажда кылса, имам каршы болот. Бизде билебиз, намаздын ичинде имамга уйган адам имамга каршы келсе болбойт. Эгер өз алдынча сажда кылып салсаң, имамга каршы келип кыласың. Эгер имам аны менен сажда кылса, имам аны могу адашыптыр, ошонун артынан ээрчип коеюн десе, анда эмне ээрчиген негиз болуп калат. То есть имам болбой калып, жол башчы болбостон, ал эмне артында турган адамды ээрчип калган болуп калат да. Кийинки маселе. Эгер муктади имам адашкандан кийин кошулса, жаңы биз айтып кеткендей, имам 3-чү рекетте адашты, сен 4-чү рекетте кошулдуң да. Ошондой болуп кошулса, анда ал имам менен кошо адашуу саждасын ага уйгандыктан кошо кылат. Муну айтып кеттик. Кийинки маселе. Эгер адам имамга саждата сахуну биринчисинен кийин кошулса, то есть сиз келдиңиз 4-чү рекетте же болбосо 2-чи рекеттин аягында имам оң жака салам берди дагы, 2 жолу сажда кылды. Андан кийин сиз келип Аллаху акбар деп имамга кошулдуңуз. Ушундай болсо, биринчисин кайталап жасабайт. То есть эми сен монол 2 саждадан кийин келип кошуна, то есть намаздын аягында кийин келип сен өзүң 2 рекет толук окуп бересиң. Эми толук окугандан кийин аягында адашуу саждасын кылып беришиң керекпи?
имамга уюдуң, баягы имам намазды адаштыгы. Ушундай кылып бериш керек, жок андай кылбайт туугандар, Кийинки маселе, эгер адам имамга эки саждасы бүткөн соң кошулса, анда адашуу саждасын кайра кайталап аткарбайт. Адашуу саждасын кайра кайталап аткарбайт. Кийинки маселе, эгер имам адашуу саждасын кылбаса, муктади да сажда кылбайт. Анткени имамга каршы амал кылган болот. Жана айтып кеттик сабактын башында, артында турган уюган адам имамга каршы чыкса болбойт. То есть эмне имамга каршы чыгып өзү анча бир иштерди кылса болбойт туугандар. Ошондуктан имам адашып кетти намазда, сен билдиң, ошону менен адашуу саждасын кылыш милдет болот бирок биз кылбадык, эч нерсе кылбадык. Эми ушул жерде имам кылбады, мен өзү анча кылам дейсиңби? Ушундай кыласың? Жок, андай кылбайт бизде, Мындай нерсени кылбайт. Кийинки маселе. Эгер маслук, биз айтып кеттик маслук ким экенин, Эгер маслук адам өзүнүн калып кеткен рекеттерин толуктап жатканда адашса, то есть эмне, акыркы бир рекетке келип кошулду да жамаат мененчи, анан 3 рекетти өзү окуп берет. Эми ушул 3 рекетти окуп жатканда адашып кетти бир жерденчи. Ошентип адашып кетсе, анда адашуу саждасы өзүнө гана милдет болот. Адашуу саждасы өзүнө гана милдет болот. То есть эмне, мына 3 рекетте адашып кетти, 3 рекетте могу 1 рекетти жамаат менен аткарды. Мына адашып кетти, намаздын аягында өзү адашуу саждасын кылат. Анткени бул учурда ал имамдан бөлүнүп өзү анча намаз окуучу болгондуктан. Неге өзү анча кылып берет? Анткени бул учурда бул эмне, имамга толук уюган жок да, бул калган 3 рекетти өзү толуктап жатат ошол себептен. Кийинки маселе туугандар, бул могул жакта имамга жана эмеге тиешелүү болгон маселе болду. Кийинкиси, эгер адам намазда шектенип, шек маселеси боюнча туугандар. Кечээ биз биринчи сабакта шекти айтып кеткенбиз, адам Ханафи мазхабында болгон адам шектенгени дурус эмес. То есть шектенбеш керек негизичи. Шек пайда болсо, аны тез жок кылганга адам колдон келгенче аракет кылыш керек. Эгерде сиз шектенип жатсаңыз, бир нерселерге күмөндөсөңүз, аны билген аалымдардан, билген молдокелерден сурап тезирээк жок кылганга аракет кылыш керек туугандар. Эми ошол шек маселеси боюнча, эгер намазда шектенип калсаңыз, биз өткөн сабакта, биринчи сабакта айтканбыз, шек деген мисалга адамдын ою 100% болсо, 100% деп айтканбыз, ошонун 50% ортодо, 50% мисалга 3 рекет окудумбу же 4 рекет окудумбу айта албайсың да, оюң 3 рекеттан деп тартпай жатат же 4 рекеттан тартпай жатат. Ортодо шектенип турат. Эч жакка басым жасай албайсың да, 3 рекетте да басым жасай албайсың, 4 рекетте да басым жасай албайсың. Эми ушул учурда сен шектүүсүң. Ушул учурда гана адашуу саждасы кылынат. Башка учурларда адашуу саждасы кылынбайт туугандар. Ушул 50ге 50 болгон гана учурда. Эми караңыздар. Эгер биринчи жолу шектенсе, адам өмүрүндө биринчи жолу шектенип жатса, намаз окуп жатып 3 рекет болду же 4 рекет болду, же болбосо мен атахият окудумбу, окубадымбы деп мисалы шектенип жатса, анда эгер биринчи жолу шектенсе, жана канча окуганы так эсте жок болсо, 3 рекет окуду же болбосо буну окуду, окубады, ошону эстей албай шектенип жаткан болсо, намазды кайрадан башынан баштайт. Бул адам намазды кайрадан баштайт. Неге? Анткени бул өмүрүндө бир жолу болду. Же болбосо бир жылда бир жолу, бир жылда же 2 жолу, же 3 жолу болду. Өтө аз да бул. Кээде болот. Эми ол кээде бардык адамда эле болуп турат. Эми ошол үчүн сен ошол шекти жок кылыш үчүн эмне кыласың? Намазды токтотуп туруп эле кайра баштап коесуң. Бул өтө аз болгон учурда. Бир жылда бир жолу шектенсең, бир жылда 2 жолу шектенсең ушундай. Же вообще шектенген эмесиң, өмүрүндө биринчи жолу болуп жатат. Мындай эмне кыласың? Намазды токтотосуң. Ошол жерде намазды бузасың. Кайра чыгып туруп, кайра баштан баштап намаз окуйсуң. Бул алгачкы шек болгондуктан намазын эч бир кыйынчылыксыз эле кемчиликсиз аткара алат. Бул жакта кыйынчылык жок, кайра баштан окуудан. Ошондуктан кайра баштан окуйт бул адам. Бул намаз окуп, окубаганына күмөн санаган адамга окшош. Эгер убакыт чыгып кете элек болсо, намазды кайра окуу милдет болот. Мисалга, кээде адамдар ушундай болуп калат. Шектенип каласың да, пешинде окудум баягы көп мындай 10 жылдан бери, 20 жылдан бери намаз окуп жүргөн адамдар же ушундай кээ бир молдокелерде да болот ал нерсе. Эмне кээде шектенип каласың, чота пешин окудумбу, окубадымбы депчи. Же кээде бабамда да окудум, баягы кээде ушу бабамдадан кийин көп болот мисалы саат менен саат 4:30-5-те намаз окуасың жайдын күнүндөчү. Анан кичине уктап алайын деп көзүмдү ачып 8-9 болду да, анан кийин чочуп туруп кетесиң да, окудум беле бабамда, анан жакшылап эстеп анан өзүңө келесиң да, эстегенге чейин шектүү болот. Эми кээде ошол шек кетпей калат. Мисалга, ушундай болсо, намаздын убакыты чыга элек болсо кайта окуп бересиң. Чыккан болсо, жок, окудум деп эле жакшы ниет кылып бересиң. Бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: эгер бирөө намазда унутуп, канча окуганын билбей калса, намазын кайра баштан окусун дейт. Абу Дауд, Насаи риваятында.
Emne? Eger bирөө Пайгамбар хадисинде айтып жатат, эгер бирөө намазда унутуп канча окуганын билбей калса, намазын кайра башынан окусун деп Пайгамбар айтат. Ошондуктан эгер бул эми аз болгон үчүн, эгерде көп шектене турган болсо, анда эмне болот? Анын өкүмүн азайтабыз. Эгер намазында шектенүү көп кайталанса, мисалга сен күнүгө шектенесиң да, пешинде күнүгө шектенесиң, асырда күнүгө шектенесиң. Анда болжолдуу түрдө көбүрөөк ыктымалга карап чечим чыгарат. Эмне болжолдуу түрдө дегени, ушул 4 рекет болсо керек эде, мен адатан 4 рекет окуйм же биринчи рекетте бул сүрөнү окудум, экинчи рекетте бул сүрөнү окудум, анан азыр значит үчүнчү рекет экен депчи, мисалы да, ошо көбүрөөк болгонго аракет жасайт. Себеби ар дайым намазды кайра баштай берүү адамга кыйынчылык чыгарат. Бул адамга жаңы жогору жакта айткандай кылып айтпайбыз да. Эмне дейт? Кайра башынан окуу деп айтпайбыз. Эмне дейбиз бул учурда? Өзүңдүн көп оюңа карап туруп куруп кете бер деп айтабыз, Өзүңдүн оюңдун көпчүлүгүн алдаган ошол жака карап басым жасап кете бер деп. Эгер анда ишенимдүү ыктымал болбосо, мисалга ой келбеди да, жаңылай шек болуп калдычы. 3 рекет болобу, 4 рекет. Жаңыда эгерде бир жагы ооп кетсе, анда бүттү, ошол жакта алып кетет. Мисалга, чё-то мен 3 рекет окудум окшойт деп туруп, ошол 3 рекетке басымдуураак оюң болсо, жаңыдай мен биринчи рекетте бул сүрөнү окудум, экинчи рекетте бул сүрөнү окудум, үчүнчү рекетте шуну окуй элек окшойм, ушул болсо керек эде деп туруп, ошо 3 рекет алсаң болду. Адашуу сажда кылбайсың, эч нерсе кылбайсың, намазыңды улантырып кете бересиң. Ал эми эгерде ой келбеди, 3 рекет окудум же 4 рекет окудум деп шектенип, эч жакка басымдуу болбоду. Ишенимдүү ыктымал болбосо, эч кандай бир жакка карап басымдуу ой болбосо, эң аз окуган деп эсептейт. Эң аз окуган деп эсептейт. Мисалга алганда 3 же 4 рекеттүү деп шектенип жатса, 3 рекет деп эсептейт. Аттахият окудум же окубадым деп шектенип жатса, окубадым деп эсептейт. Мисалы да. Анткени так билбеген учурда ишеничтүү нерсеге бул жерде 3 рекет окуганы ишеничтүү, 4 рекет окуганы шектүү болуп жатпайбы? 3 рекет окудум же 4 рекет окудум деп шектенип жатат да. 4-үнчүсү точный шек да. А мына 3тө точный окуган. Бул баягы 4-үнчү рекетте шектенип жатат да, мен 4-үнчү рекетти окудумбу же окубадымбы депчи. 3тү окуган. Же болбосо 3тө шек азыраак, мындайча айткандачы, ошол 3тү алып кетет. Таянуу шариатта талабын айттык. Ошондой эле ар бир рекеттин аягында акыркы отуруу деп аттахиятка олтурат. То есть эмне? 3 рекетти окуп туруп, муну биринчи сабакта айткандай, 3 рекетти окуп туруп, 3-үнчү рекеттен кийин аттахиятка отурат, анан кайра туруп дагы бир рекет окуп, анан дагы аттахиятка отурат, анан аттахият окуп туруп, оң жака сол жака салам берип, анан аттахият, салават, дуа кылып намазын бүтүрөт. Бул боюнча Абу Саид Худри радhiyallahu anh айтат, билдирген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Могул жер алыс болуп калыптыр, Иншалла муну оңдойбуз. Эгер бириңер намазда шектенсеңер, 3бү же 4бү деп, мисалы баягы көбүнчө сен ушул 3 рекет 4 рекеттин ортосунда болот да. Эгер кимдир бирөө намазында 3 рекет окудум, 4 рекет окудум деп шектенсе, анда шектенүүнү таштасын. То есть эме шектенбей, амал кылганга аракет кылсын. Негизи шек туугандар шайтандан болот дайымачы, көбүнчөсү шайтандан болот. Таштасын дейт, ишенимдүүсүн карасын. Эмне жаңыдай 3 рекетти же болбосо аттахият окубадым деген сыяктуу ишеничти карасын дейт, Андан кийин адашуу саждасын акыркы саламдан мурда кылсын. Акыркы саламдан мурда дегени баягы намаздан чыгып кетүү саламы барго, ошол саламга чейин кылсын дагы намазын бүтүрсүн деген хадисте Пайгамбар айтат. Сахih Муслимде ушул хадис келет. Эгер адам 3бү же 4бү деп шектенсе, отуруп аттахиятты окуйт. Анткени балким бул 4-үнчү рекет болушу мүмкүн. Мисалга ар бир рекеттин аягында аттахият окуйт, андан кийин дагы бир рекет окуйт. 3-үнчү рекет болушу мүмкүн. Муну айттык жаңы жогору жакта. Анткени сен 3 рекет деп айтып алсаң, 4 рекет болуп калышы мүмкүн. Анткени сен шектенип жатасың ошол себептен. Кийинки маселе. Эгер 1, 2, 3, 4 же таптакыр окуган эмесмин деп шектенсе, мисалга 1 рекет окуганым жок, 2 рекет окуганым жок, же 3 рекет окуганым жок, же 4 рекет окуганым жок, же вообще эч нерсе окуганым жок деп шектенсе, анда ар бир рекетте отуруп тахият окуйт. Мисалы намаз башында эле Аллаху акбар дегенден кийин уже билбей калды эч фалагынчы. 1 рекет окудумбу? 2 рекет окудумбу? Же 3 рекет окудумбу? Же 4 рекет окудумбу? Же вообще эч нерсе окубадым деп шектенсе, ар бир рекеттен кийин отуруп аттахиятка отурат, аттахият окуйт. Дагы 1 рекет окуйт, руку сажда кылат, аттахиятка отурат, аттахият окуйт, кайрадан турат, кайра дагы 1 рекет окуйт, руку сажда, аттахиятка отурат, аттахият окуйт, дагы турат, дагы 1 рекет окуйт. Ушинтип. Неге дегенде, бул шеги намаздын бардыгында. Бул эң жаман шек ушул. Адамдар баягы чоң шектенип калганы ушунда туугандар. Адамдардын чоң шектенип калгандыгы ушунда. Бул эң жаман шектер ушундай болот туугандар. Негизи айтып кеткендей, шек бул жаман оорулар, Себеби мүмкүн ар бир рекет 4-рекет болуп калыш ыктымалдуулугу бар, Себеби
Her bir uşul reket 4. reket bolup kalışı ıhtımallуулугу бар тугандар. Kийинки маселе. Эгер bir адам пешин намаз, зухур намазы окуп, намаз бүттү деп ойлоп салам берсе. Мисалга, мен 4 рекет окудум, ушу 4 рекет экен деп туруп, ассаламу алейкум деп салам бердим. Салам бергенден кийин, андан кийин 2 гана рекет окуганы билинсе, ассаламу алейкум деп салам бердим да, анан карасам мен 2 рекеттен кийин салам берип салдым. Анда ал намазын улантат. Улантат да адашуу саждасын аткарат, кылат. Адашуу саждасын кылат. Себеби салам берүү унутуп жасалды. Жасалса намазды бузбайт. Анткени унутулуп салам берилген салам намазды бузбайт. Анткени ал бир жагынан дуба болуп эсептенет. Буга далил азыр хадистерди окуйбуз тугандай. Эми караңыздар, ушуга маселени жакшылап түшүндүрүп кетейин. Жалпак тил менен караңыз. Сиз пейшинди ойлодуңуз да 4 рекет бүтү деп туруп салам берип салдыңыз. Андан кийин жакшылап ойлосоңуз 2 рекетин окупсуз. 2 рекет аттахияттан 2 рекеттен кийин салам берип салыпсыз. Эми не кыласыз десе, эгерде салам бергенден кийин баягы ойлонуп 2 рекет экендигин билгениңизге чейин ортодо салам менен ошол ойдун ортосунда намазды бузуучу эч нерсе кылбасаңыз, эч кандай туруп, эч кандай эме кылбастан туруп эле не деп коет? Намазды бузат турган эч кандай амалды кылбастан туруп эле, такбир тахрим эч нерсе кылбастан туруп эле эмне кыласыз? Намазыңызды улантырып кете бересиз ага. Намазыңызды улантырып кете бересиз. Буга эмне далил? Азыр төмөндө айта турган нерселер далил. Төмөндө айта турган нерселерибиз далил болот. Абу Хурайра радыйаллаху анху баяндайт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге 2 рекет намаз окуду. Пейшин намазын 2 рекет кылып окуп койду. 4 рекет намазды 2 рекет кылып окуп койду. Ошондо Зул Ядайн аттуу киши, Зул Ядайн деген эми бир сахаба, аты башка бир ушундай куньясы бар, Ошол адам айтты, ey Аллахтын элчиси, намаз кыскардыбы же сиз унутуп койдуңузбу деп намазда ушинтип эле айтты пайгамбар. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөнүн бири да болгон жок, мен 4 рекет эле окудум деп пайгамбар өзүнүн оюнда да 4 рекет окудум деди. Анан ал киши Зулейдайн эмне деди? Жок, экөөнүн бири болду. Сен 2 рекет окуп койдуң, же болбосо пешин намазы 4 рекет эмес 2 рекет болуп калды мындан кийинкиси. Десе, пайгамбарыбыз элге карап, Зулейдайн туура айтып жатабы деп элден сурады. Өзүнүн оюну ошону билбей калды да, өзүнүн оюну ошону билбей калды. Анан эл эмне деп жооп берди? Ооба, туура деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калган рекеттерди толуктап, салам бергенден кийин 2 сажда кылды. Бул жакта бешти караңыздар, Бухари Муслимде келип жатат туугандар. Бухари Муслимде келди. Эмне деп келди? Эмне деп келди туугандар? Ошол сахаба сүйлөдү, пайгамбар саллаллаху алейхи ага жооп берди. Анан 4 рекетти кийин пайгамбар толуктады, Кийин 2 сажда кылды. Караңыздар, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи калган рекеттерди толуктады, то есть калган 2 рекетти окуду. Андан кийин намазыны улантырып берди. Эми ушул жакта бирөөлөр ойлоп калышы мүмкүн да, мына пайгамбарыбыздын учурунда сахабалар намазда кадимкидей эле сүйлөштү. Ушундай сүйлөшүп, ушундай кылса болобу деген сыяктуу сөздөр чыгышы мүмкүн, Бул жактан эмне кылабыз? Биз мындай өкүм алабыз туугандар. Астында аалымдардын сөздөрүн мен жаздым экен. Жазбапмын. Мен өзүмдүн ошол аалымдардын сөзүн кыскартып жаздым. Кыскасы китептерде мындай келет туугандар. Эмне деп? Ушул хадистен намазды кантип толуктоо керек экендигин билебиз дейт. Кантип толуктап, то есть баягы намазды 2 рекет окуп койсоң, кийин калган рекетти туура улантырып кетсең болот экендигин билебиз дейт. Андан кийин намазда сүйлөөдү кантип айтабыз десе, жок. Ал нерсе жоюлган, насх кылынган. Могул хадистин намазда сүйлөө деген түшүнүгү насх кылынган. Буга чейин пайгамбарыбыздын убагында сүйлөгөн уруксат болгон. Кийин эмне болду? Ал нерсе уруксат жокко чыгарылган. Сүйлөгөнгө болбойт, башка нерсе кылганга болбой турган болгон, Ошол хадистин негизинде туугандар. Андан кийинки маселе Абдуллах бин Масуд радыйаллаху анху баяндайт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты. Мен силердей эле адаммын. Пайгамбар эмне деди? Мен силердей эле адаммын деди.
Анан эмне деди? Унутуп коюш мүмкүн. Эгер бирөөгөр унутсаңар, отурган абалда 2 сажда кылгыла деп баягы намазды, адашуу саждасыны Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга үйрөтүп тургандар. Сахih Муслимде ушул хадис келген. Ушун менен китебибиз соңуна чыкты туугандар. Адашуу саждасына тиешелүү болгон маселелер, негизги маселелер ушул туугандар. Баарыбызга Аллах таалам уккан билгендерибизге туура түшүнүп берген болсун, туура амал кылганды насип кылган болсун, жана дагы биздин китебибизди берекелүү кылып, элибизге, жерибизге, кыргыздарга пайдалуу китептерден кылган болсун. Амин. Элхамдулиллахи роббил аламин. Эгер суроолор болсо айтсаңыздар болот, болбосо жыйынтыктайбыз сонда. Эмеден катышкандар, Телеграмдан катышкандар кол көтөрүп айтсаңыздар, микрофонуңузду ачып беребиз. Суроолор жок болсо дагы жыйнадык тууган. Кол көтөргөндөр айтсаңыздар болот, микрофонду ачтым. Кол көтөргөндөр айт. Assalomu emegeci ustaz. Алейкум. Жана Үнүңүз эшитилип атат. ошондо 3-4 болуп эметип калат го, жана күмөн болупчу. Ошондо мен жакшы түшүнбөй калдым да. Ошондо мен азынан алып эле окуп кетишим керекпи, 3-чү кылып туруп эле? Эгер күмөн болуп оюңузду бир жака тарта албасаңыз, 3 рекет болду же 4 рекет болду деп тошни эч жака тартпаса, оюңуз бир жагы басымдуу болбосо, эң азын аласыз. Түшүнүктүү элем иншалла. Ассаламу алейкум, братишка. Ай, как ты, брат? Ассаламу алейкум. Брат. Алейкум ассалам, айта бериңиз. Устаз, 4 рекеттүү намазда экинчи рекетинде аттахияттан кийин салаватты айтып, мисалы Аллахумма солли аля деп алса, кайра улантып кете берсе болобу же беркинде багында эме кылыш керекпи? Улантырып кетесиз, анан намаздын аягында адашуу саждасын кылып бересиз. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Assalomu